Adaletli sot olsun. 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 Günümüz geçsin. Günümüz geçsin. Günümüz geçsin. Günümüz geçsin. Бүгүн 20-январда Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда Лимонти каймана аты менен белгилүү болгон Кримтөөлү Алмазбек Сулаймановдун өлүмү боюнча соттук отурум өттү. Эске салсак, 2020-жылдын 28 март күнү нарында Кримтөөлү Алмаз Сулаймановду өлтүрүп кетишкен. Анын өлүмүнө шектүү катары 25 жаштагы Талгат Шамиев аттуу жаран кармалган. Ал Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын имаратына киши өлтүрүп алдым деп өзү келген. Суперкейджи порталына Өздүк булактар айыпталуучу атасынын өчүн алганын билдиришкен. Талгат Шамиевдин атасы Имаш Шамиев 1997-жылы Алмаз Сулайманов тарабынан өлтүрүлгөнү маалымдалган. Ал эми бүгүн сот отуруму жүрүп жаткан маалда соттун сыртында шектүү Талгат Шамиевдин жакындары митинг уюштурушту. Митингге Талгат Шамиевдин апасы жана жубайы дагы келди. Алар сот бир тараптуу болуп жатканын айтышат. Мен Талгаттын мамасы Калима Исакова Калимамын. Бул иш Нарында болгондон кийин Нарында болуш керек болчу да, соту дагы. Ошол эле кырсык болгон күнү балам деген алып барып берди, өзү колдоруна түшүп берди, мынакей мен кишини өлтүрүп алдым деп. Ошол эле түнү 2020-жылы 28 мартта болгон. Ошол эле түнү баламды ушу Бишкекке алып кетишкен. Ошо боюнча эле 2 жылдан бери мына жүргөн. Биздин укукту эч ким коргобойт, эч ким укпайт биздин сөздү. Тияк сторонанын аялынын боюнда бар экен. Ошол кезде мен келе албайм, тияка сот биякта болсун деп коюптур. Ошо боюнча эле сот ушуякта болуп атат. Андан кийин сот тергөөчү тиги Терехова деген аял, эксперт аял, эффектти кайра теңшериш керек, аффект состояниясын кайра теңшериш керек деп сураса, сот кайра отвергать этип салды да, аны дагычы. 1 жылдан бери мынакей закон чыгыптыр. Ал закон деле иштеген жок, соту болгон жери жок. Биз кирсек монтип колап чыгат, 1-2 бала сүйлөп койду, антип минтип койду деп бизге эле эме болуп атат да. Анан алардын сөзү эле жүрүп атат дагы, биздин эч кимдин сөзү өткөн жок. Балам мына отурат 2 жылдан бери. Же сот болгон жок, же мынакей кичинекей баласы бар, аялы бар. Кызы тааныбай калды атасын. Же мындай кичине мындай көрүштүрүп коюшпайт. Бизде закон барбы Кыргызстанда, же жокпу? Мына сотко келгенде көрөм, жанакы эменин ичинен көрөм. А так байланышпайбыз, биз эч ким менен эч жака байланышпайбыз. Айтып атпаймынбы, 2 жылдан бери мына ушундай эле жүрөбүз. Дем алыш сайын 5-күн сайын келебиз, сот кээ бирде болбой калат, анда кайра кетебиз. Болгон күндү болуп калат. Анан жанакынтип 1-2 бала арттан отурган балдар, достор сүйлөп ийсе, чыккыла закрытый сот деп бизди чыгарып ийишет. Мына казда чыгарып ийди, мындан аркысы закрытый сот болот деп атат. Дагы эле эчтеке натыйжа жок да. Угроза болду дейт со стороны Тааныштырып кетсең. Мен Талгаттын келинчеги болом. Угроза болду деп бизди чыгарып ийди. Кача Лимонтин аялы эжеси Талгат отургандан бери все время мага угроза келет. Все время мен угрожать этет. Чыкканда өстөрүнчө. Эмне деп? Өлтүрүп кетебиз, кызыңды кошуп өлтүрүп кетебиз деп. Мен ни разу это када таштап эткем эмес, сүйлөй берет эми депчи. А булар сразу угроза деп аны сразу кармап туруп чыгарып ийди бизди. Сот марионетка болуп калган, тилер оозун ачса эле макулдайт. Да? Эмне болбосо да тилер отуруп оскорблять этет. Он чыкпай отуруп берет, даже тыйып кое албайт да. Настолько уже мындай адилеттүү сот болуп атат, что вообще сөз жок да. Биз ошонун баарын көрүп отурабыз. Азыр деген эми элдер көрбөсүн деп бизди чыгарып ийди. Тигилер кичинекей эме киргизип койсо эле да. А биз биз жакты карабайт. Сиз байланышып аттыңызбы жолдошуңуз менен ушул убакытта? Байланыш элек, биз көрүшпөйбүз вообще, ооба. Соттон чыгарып ийди, закрытыйдан ары закрытый. Тигилер ходатайство киргизип койду, РТ открыли, тот сразу согласился, да? Оозун ача элек деле макулдайт да, натыйжа жок да. Вас выгнали сюда. Да? Бизде эле ходатайство киргизип болсо да байдын уулу сүйлөсүн болуп атат да, азыр могу жерденчи. Карапайым элде менде акча жок, мен мына дем алыш сайын эптеп акча таап келем. А байдын оосун кыйшык болсо да байдын уулдары сүйлөп атышат да, мындайча айтканда. Эчтеке натыйжа жок. Менен эмне сот макулдайт да? Эч кандай эмне деген адилетсиздик? 2 жылдан бери ушул жакта жүрөбүз. Нет, не разрешают. Когда вы видели последний раз? 2 года назад.
Не, не видела я. Жоқ, эчтеке жоқ. Айтып атпаймын, баласы таныбай қалды. Атасын баласы таныбай қалды. Кыз 3-кө чыкты. Отырғанда бирде болчу. Бирде болчу, сурайбы азыр? Да таныбайт атасы, ата эмне экенин билбейт ал. Алдыңа кетейин. Ушу соттун адилеттүү болушун каалайм да, соттор ушу сатылбаса, акыйкаттуу болсо, балам мына 2 жылдан бери нарындан болчу, кылмыш иши нарындан болгондо, ошол жакта болбой мына бияка алып келип алып 2 жыл өттү. 2 жылдан бери балам да кыйналды, барып келгендер, колуктусу, мамасы да кыйналды, бир туугандар кыйналып атат. Эмне үчүн сот деген мындай адилеттүү болбойт? Жакшы тергеп берсе, групповой лицаны эмне кошот? Жалгызмын деп моюнуна алып ататтар. Бир Лимонтов өлдү, бир Талгатым сайып салыптыр. Жалгыз өзү, бир туугандар билип атасың, Аллах турат. Жалгыз өзү алдыңа кетейиндир. Жалгыз өзү ушуну эмне сот эме кылбай атат. Группа деп кайдагы группаны илип атат. Кимди кошуп беребиз эми биз Талгаттын жанына? Кайсыны кошуп беребиз? Жок. Ишенип койбой атат ушу соттор алдыңа кетейиндир. Ана мына карасаң, мына менин кайным деген кандай жигит болгон. Кыргыз нарын шаарын бүт жетим жесирлерди баккан, мына эл билет, мыкачылык менен аябай өлтүргөн эл билип атат. Анан балам пандемия убакта барган, астынан бирден Lexus'ты минип алып улам чыкса, улам астынан баламдын. Бул деген өзүнчө аффекти болот да балам. Астынан улам бир чыгып атса, даже бир туугандар барганда менин күйөөм, балдарым баштап ошо жаман боло баштаган. Астыбыздан чыгып атат, эмне кылабыз депчи. Өздөрүнчө өмүр бою кесилсе, өлүм жазасынан кутулуп барып атса, эмнеге апарганын билбейм. Жана Марсчы инисине айтат элем, эмне апарнарыңга талаасына башка менин баламды киши өлтүргүч кылып койбодубу алдыңа кетейиндир. Мындай туура түшүнгүлө алдыңа кетейиндир. Чын башка эчтекеден балама мындай еш акыйкаттуу эле кылып берсе, эч ким жок. Ушуну ишенип койса соттагычы жалгыз өзүм деп атса, эмне ишенбей атат, кимди кошуп атат? Окуган бала болчу да. Термейчиков деген сот эмне үчүн ушу адилеттүү кылбайт? Бир жолу келсем уктап атат соттагы, ушу видеону коюп коет, монтону уктап атат. Телефондорубузду өчүрүп койду, эмне үчүн биз тартып албай ошону кетирсек болмок ошондо. Уктап атат, ошондо карап турсакчы. Бул эмне бейгапар да антке жеп ичип алган ал деген. Мен ушуну айтаар элем. Жогорку жактагылар ушу калыс кылып берсе алдыңа кетейин. Конечно, булар отчук. Анан балам анан неме болгон осун жанагынтип 1 жылга узартып атпайбы андан дагычы. Дагы узартып атат. 1 жылга эмнеге узартат ушу жаш баланы кайра 1 жылга деп. Жок үчүн ичи күйгөн бойдон осун тиге калып аткан турбайбы, жанагы көрүп атасызбайсыңар алдыңа. Ушу мен айтар сөзүм, башка айта албайм. Калай калкым, кыргыз элим эмне дейбиз? Биз адилеттүүлүктү эле талап кылып келдик. Балабызга адилеттүү закон чыксын. Закон такыр иштебей атат. Бир тараптуу иштеп атат. Термечиков бүт бир тарап. Биз кандай айтсак, биздигин отвод кылып эле, бүт отказ кылып, тигил жактыгын канааттандырып атат да. Анан кийин эч кандай кылмыштуу топ деп атат. Кылмыштуу топ болгон эмес. Балабыз өзү мойнуна алып, өзү алып барып атат сөөгүн. Эч кандай кылмыштуу топ жалгыз болбаса 2 жыл болду мына. 2 айдан кийин 2 жыл болот. Дагы 2 ай узарткандан кийин ошого сотторго ишеничтик жогунан оосун тигип, ошону жарыялады. Биз эмнени талап, ошону талап кылабыз. Сотко, прокурорго ишенбейбиз. Бүт ичип жеген булар. Биз каяктан кысым болуп атат, кимдер берип атат, кимдер неметет, бүт баарын божомолдоп билип атабыз балам. Биз кимге кайрылабыз? Садыр Нуркожоевич президентибизге кайрылабыз. Өз колуна алсын. Камчыбек Кыдышаевичке кайрылабыз. Өз колуна алсын. Башка биз эч кимге ишенбейбиз. Нарында соту болсун. Если ушундайга кетсе, алар да биздин немебиз канаттырмаса, биз да өзүбүздүн талабыбызды коебуз. Биз балдарыбыз, немелер бүт нарындан келди. Нарындан темсилеп жума сайын келишет. Кайра болбой, канча жол болбой калат. Тигилердин сөзүн биздики бол кайра кетет, кайра келет. Алардыкы эмне бир жакты болуп атат да, сот бир эле тарапты чечип атат. Ошону талап кылабыз биз. Адилеттүү сот болсун. Биздин Термечиковго отвод кылабыз. Ал биздин башка сот берсин бизге. Башка сот ушунда Первомайский район соттонбу? Жок, нарынга өтсүн, нарындан болсун. Нарындан болсун. Талап кылабыз. Бул состояние атекте болчу. Нарындан берилсин балам. Нарындан болгон иш болуп атат. Жок, самозащита болду да, себеби деген бул бала кичинекей жанагы аялдын машинасы менен кызы ооруп аптека баратканда өкө неметип калат, кагылышып кетет. Анан кийин Лимонти деген нарында кам болуп алган өзүнчө. Астынан машина чыкпаш керек. Астынан неметпеш керек. Анан кийин кирип түшүп келиптир биздин баягы немет окуганыбыз боюнча. Түшүп келип, сен кимсиң? Менин машинам артынан жүрүп, мен деген Лимонтимин дегенде, анан бала деген билет да атасын ким өлтүргөн.
Лимон болсо менден Талгат неме Имаштын баласымын. Байке кечирип коюңуз тигип десе, сен деген татсан да эми ортосунда сөздөр кандай сөздөр болгон бүт баары биз тиякта жасылууда. Анан ошол жерден анан азыр сени карап тур деп ал өзү 40 канчада чыкса да 25-26 жыл болуп түрмөдө отурган бала. Лимон деген өмүр бою жанында бычагы бар экен. Ошо менен Талгатка нападение кылат, колдорун баары тигилген. Кескиле саят да. Анан ал күчтүү бала, биздин бала 5 мал намаз окуган, здоровый, спорт менен занят эткен бала, анан эмне шоковый состояние болот. Атам өлтүргөн мен, мына мени да өлтүргөн деп бүт кайрып турган өзүнүн канча сайганын билбейт, ошону өлтүрүп алат, шоковый состояние менен алып барат. Милицияга өзү алып барып берип атпайбы балам. Канжалатып деп. Пандемиянын күчөп отурган мезгили эч ким. Анан өстөрүндө анын лимонтудай болуп, аны өлтүрүп, мына атасын өлтүргөн, өрттөгөн, денесин тамты калтырган, жанчыкан, аны суга салган анткен жок да ал бала. Жиликтеп салган. Билбейт ошо. Жиликтеп салган жок. Аны живой апарды качты, өлтүрсө дагы. Жабырлануучу тараптын кадаттайсы денесинин баары бүтүн эле ойдон барып атпайбы. Баарыбызды мына колап чыкты сот залынан. Эмне үчүн эле алдында жабырлануучу тараптын эле кадаттайсын карайт? Биз канча жолу кадаттайсын кылдык, адвокат кылды, Талгат өзү кылды. Бирөөнү дагы мындай укпайт, уккан жок. Бирөөнү дагы мындай көңүлүн алган жок. Азыр биз жүрүшкө агылга барабыз, бийликтеги рухсун ушуну. Митингге чыккандар митингде өкмөт үйүнүн алдында улантышып, алар чогулган элдин алдына атайын өкүл чыгып элдин үнүн угушун талап кылышкан. Жыйынтыгында митингчилерге президенттик администрациянын атайын өкүлү чыгып, аларды саат 15:00 кабыл аларын маалымдады. Анан 4 же 5 калашыңарча өкүл киргиле сүйлөшөбүз. Жок, биз мына бардык өкүл катары сиз бизге бир эле сөз бериңиз. Сиз качан жыйынтык айта аласыз? Биз ошону эле күтөбүз. Сиз кирип өзүңүз отуруп сүйлөшүп. Саат 3-тө. Анда мен урматтуу